Куваков Мамадали 1941 август айында соғышқа чакырылат. 1941 жылы ноябрь айында 113 аткыштар бригадасында взводдун командири болуп батышка соғышқа жөнөтүлөт. 1942 жылы март айында ага сержант чыгыш фронтуна Владивостокко жиберилет. 1943 жылы март айында КПСС-тин мүчөсү болот. 1945 жылы сентябрда эрдикти көрсөтүп жараланат. 1946 жылы январь айында соғыштан кайтат. За победу над Германией, за победу над Японией жана башка орден медалдар менен сыйланган. Атаны Кудай жараткан, эл жерин сактап келаткан, кырчылдашып согушта душманды жеңип багынткан. Куваков Денисбек Мамадалиевич. Мамадали атам менен сыймыктанам, даңктанам. Мен Шакирова Мавлюда Рыспаевна. Чоң атам Бөрүбаев Шакир 1941 жылы Улуу Ата мекендик согушка аттанган. Вена, Будапешт, Варшава, Загреб, Белград, София, Сараево, Кишинев, Тирана шаарларында кан майданда баатырларча салгылашып, ок тийип жарадар болгон. Фашизмди жок кылуудагы эрдиги үчүн 1-чи даражадагы орден менен сыйланган. Чоң атам Бөрүбаев Шакир улуу жеңиш менен кайтып келген. Биз мектепте окуп жүргөн кезде ар жылы 9 майда мектеп жамааты иш-чара өткөрүп чоң атамды дагы бир топ ардагерлерди чакырып сыйлашчу. Биз гүл берчүбүз. Чоң атам менен чексиз сыймыктанчумун. Азыр да ошол сезимдерим бир да өчөлөк. Жылда өлбөс полк парадына катышып жатып, бизге ушул жыргал күндө тартылган аталарга, агаларга, апаларга миң рахматымды айтып таазим этем. Эч ким, эч нерсе эч качан унутулбайт. El üçün gül koyup esker ıylaba ulular joker el üçün estelik canına gelip eneler ıylabağla ulular sezimli kıyna bağla can berip kandu karmaşta kaytkan jok kayra batışta estelik bol demi alar tübölük otto çanışkan sezimli kıyna bağla susuz
мамлекеттик университетинин Жалалабад колледжинин БКМ БЖ-317 тайпасынын студенти Кимсанова Перизаттын чоң таятасы, социалисттик эмгектин баатыры, согуш ардагери жана башка көптөгөн медалдардын ээси Абдрасулов Түркмөн. 9 май жеңиш күнү, кандуу согуш аяктаган күн. Мына ушул согушка катышкан таятам жөнүндө айта кетейин. Абдрасулов Түркмөн 1923 жылы 18 июнда Жалалабад областына караштуу Базаркоргон районунун Мекке Топурак, азыркы Кызыл Октябрь районунда туулган. Мектепте кат сабатын 3-класска чейин эле жойгон. 1941 жылы Улуу Ата Мекендик согуш башталып, 18 жашында согушка кеткен. 1942 жылы фашисттер менен согушуп жаткан учурда колунан, бутунан, далынан жаракат алып, госпиталда 6 ай дарыланат. 1943 жылы сакайып, кайрадан салгылашууга чыгат. Согушта жүргөн кезде Уфа, Ленинград, Татарстан, Польша, Белоруссия жана башка шаарларга барып, мекенди коргоого аттанган. Улуу Ата Мекендик согуш 1945 жылы 9 майда аяктаган. 1946 жылы өзүнүн туулуп өскөн жерине кайтып келет. 1946 жылы келгенден кийин магазинчи, бригадир, учетчик жана башка жумуштарда иштеген. 1986 жылы пенсияга чыгат. Чыккандан кийин кароолчу болуп иштейт. Улуу Ата Мекендик согуштун ардагери Абдрасулов Түркмөн бир канча медалдардын ээси болгон. Согуштун жана эмгектин ветераны болгон. Үй бүлөсү жөнүндө айта кетсем, жубайы Абдрасулова Мээрбү 1924 жылы туулган. Экөө бир кыз, 2 уулду тарбиялашкан. Жалпысынан 22 небере, 56 чебери, 40 кыбыранын чоң ата, чоң энеси, таата, тайенеси болушкан. Кызынын 12 небере, 41 чебери, 4 кыбыра, ал эми балдарынан 10 небере, 15 чебере көргөн. Азыркы учурда 2 уулу бар. 2016 жылы 3 августта 93 жашында дүйнөдөн кайткан. Менин чоң атам Матантаев Бакир Сузак районунун Атабек айыл өкмөтүндө 1918 жылы төрөлгөн. 1939 жылы армияга барат. Армияда 2 жыл кызмат өтөп, согуш башталгандыктан согушка барат. Согушта Германия мамлекетинин дээри Берлин шаарына чейин согуштап барган. Согуш аяктап 2 жыл туткунда болот. Туткундан 1947 жылы чыгып өз айылына кайтып келет. Өз айылында 1991 жылы 22 майда дүйнөдөн кайтат. Аттанган туğan жер үчүн, аттанган котман эл үчүн, гүл бою ескерилабан, улуңар жок эл үчүн. Эстелир жанына келип, sezimdi kıyına bağlar. Toz suşup Tangdı atardan uzatıp gündü batardan